Саламатсыздарбы, ардактуу замандаштар. ЛТР Билим Илим каналында кесип көрсөтүүсү өз берүүсүн баштады. Аны мен Бектур Абжапаров алып барам. Ардактуу замандаштар, бүгүнкү чыгарылышта биз дарыгерлик, хирург кесиби боюнча айтып бермекчибиз. Анда биз менен биргеликте болуңуздар. Атайын оорулууну операция кылуучу канага кирдик, байке. Ушул тууралуу айтсаңыз. Бул жерде азыр биринчи операционный бөлүм. Азыр бул жерге орусча айтканда аппендицит, кыргызча айтканда сокур ичеги оорусу менен биздин бейтап даярданат. 18 жашта кыз бала. Азыр бир 10 мүнөт ичинде даярдап, ошол жерде операция жасайбыз. Айтсаңыз, бул оору менен кездешкендер калкыбызда көппү, кандай? Калкыбызда өтө көп. Бул оору менен күнүнө статистика боюнча бир айда, мисалы үчүн, бир 40-та 50-дөй бейтап кайрылат ушул оору мененчи. Себеби, башкы себеби эмнеде ага бунун? Эми башкы себеби бул сокур ичеги оорусу менен баягындай орусча айтканда этиологиясы деп коет. Буну эч кайсыбыз окумуштуу ойлоп чыга элек мындай себебин. Бул эми ушул эле баягы жеп аткан тамагыбыздан, ушул шамалдаштан ушулар сокур ичеги келип чыгат да. Операция негизинен канча убакытка чейин созулат ага? Эң мындай эми операция бул сокур ичеги боюнча. Бул сокур ичеги хирург үчүн эң оңой операция, эң кыйын операция. Мунун эч качан биз мынча мүнөт болосуң же мынча саат болосуң деп айта албайбыз. Мунун өзүнүн клиникасы бар. Ачып көргөндө сокур ичеги жарылып кетет, ичи толо, ириң болуп кетет. Ошолорго карап 1 сааттан 4 саатка чейин узак болгон операциялар болот. Бизде азыр ошол учурдан кездешип келет. Оорулуу негизинен кайсыл этаптардын негизинен даяр болот, операция кылууга мүмкүнчүлүк болот. Сиз эми азыр кайсы оорулуу боюнча айтып берейин? Негизгиси дал ушул сокур ичеги тууралуу айтып калдыңыз. Сиз өзүңүз дагы дал ушул боюнча операция кыласыз да? Азыр эми сокур ичеги азыр жасайбыз. Эми сокур ичеги бул даяр болуп келбейт эч качанчы. Бул баягындай шашылыш түрдө, орусча айтканда экстренный түрдө келишет. Биринчиден ошол баягы биздин өзүбүздүн бейтаптары өздөрү кичине жүрүп калышат, ичи ооруп, эмесин саатын өткөзүп алышат. Анан ошол саатын өткөзүп алып, ошол оор бейтап, оор учурда келип, анан операция жасайбыз бул жерде. Ардактуу замандаштар, ага, анда биз уруксат берели. Операционный блокко атайын оорулуу кире берсин. Биз андан кийин дагы да болсо маектүүлантабыз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Сиз жеңил өткөрүп алыңыз. Рахмат. Бейтап сакайып кетсин. Рахмат. Ардактуу замандаштар, бүгүн сиздерге дал ушул дарыгерлик кесип, хирург кесиби боюнча кененирээк айтып бермекчибиз. Ал үчүн бизге сөз түрдө дал ушул кесипти кененирээк маектеп берүү үчүн Кылычбек уулу Аскербек агабызга кеңешебиз. Ар бир учурда элдин ден соолугу деп кам көрөсүздөр. Кам көрүп атабыз. Эл үчүн иштеп атабыз. Мыкты. Бул да болсо жеңиш жана ошондой сыймык десе болот. Айтсаңыз эми, дал ушул операция бөлүмүндө болуп жаткан кырдаалдар, учурлар келет, ар кандай кездешет? Сиздерге кандай учурлар кездешет негизинен? Бизде бул хирургия деген эми күтүүсүз деген бар, экстренный жагдай бар. Бизде ушул баягындай авто кырсыктан келишет, баягындай мушташып келишет, эми баягындай ножевое ранение деп коет, ошондой учурлар келет. Биз ар дайым биз даярбыз. Бул операция учурунда бизде ар кандай операция болуп атканда күтүүсүз нерселер болуп калышы мүмкүн. Операция учурунда операция кылып атканда күтүүсүз нерселер болот. Ошону биз өзүбүздүн баягы бригада деп коет. Ар кандай операцияны биз ушу 3 адам кылабыз. Ошол жардам менен операция кылабыз да. Ошо өзүнүн жардамчыларыбыз бар, өзүнүн устаттарыбыз бар, агайларыбыз бар. Ошо наркоз берген ошо реаниматологдор бар. Ошолордун баардыгыбыз бир келишим менен келишип ушу операцияны жасайбыз да. Эми ар кандай учурлар болот. Эми ошол операция столдо деле калып калган бейтаптар деле болот. Олор ошол кечиктирилгис, өтө оор кан жоготуу, дагы бир ошол органдары ичинен үзүлүп кеткен
учурлар болот. Ошону бир аз сакташ кыйын болот. Бирок болушунча өзүбүздүн аракетибизди кылабыз. Күнү түнү уктабай, бизде ошондо ургентный деп коет. Түнү күнү келип ушул операция жасаганга биз даярбыз да. Ага, айтсаңыз, бул кесипти эмнеси менен тандап алдыңыз? Бул кесипти ушул мен мектепте окуп жүргөндө эле ушул келечекте ушул врач болом дегем. Ушул шарт болгон эмес, ошондо окуйм депчи. Анан ушу баягындай өзүмө туруп ыйлап ата-энеме мен сөзсүз врач болушум керек деп ошол врачка тапшырганмын. Азыр ушу кесипте иштеп жүрөбүз эми. Канча жыл окудуңуз? Дал ушул кесиптин Эми канча жыл окудуңуз? Ошону айтыңыз ага. Бизде ошол 6 жыл окулат. 6 жыл окулуп, анан 2 жыл ординатура деп коет. Ошол 6 жыл Ош мамлекеттик медицина институтунда бүтүргөнмүн. Анан 2 жыл ординатураны ушул Ош шаардык клиникалык ооруканада өткөнмүн. Ал эми дал ушул кесип негизинен эле көрөрмандарыбыз, биздин көрүүчүлөрүбүз бизге туңуюп болуп турат, бизге кыйын эмеспи? Тандап алсам бул кесиптин артынан мен антап кете аламбы, же болбосо элге жардам бере аламбы, же жарты жолдо таштап коембу деген көрүүчү биздин көрөрман жаш досторубуз болсо кандай кеп кеңеш айтасыз? Бул кесип эми бир гана дарыгер кесип, бул элдин адамы. Бул окууга тапшырыштын алдында ойлонуш керек жакшы. Келечекте мен кандай дарыгер болом? Ушу элге жардам бере аламбы, же бере албаймбы? Туура айтасыз. Азыркы биздин студенттер 3-4 курска чейин окушат. Эми окуусу кыйын. Анан таштап коюп атат да. Ал хирург деген бул эми хирург кесип өтө кыйын. Бул медицинанын атасы деп койсо болот. Бул хирург болуш өтө кыйын. Буга тажрыйбалар керек, окуулар керек, чет жакка чыгып келиш керек. Жаңы ушу баягындай аспаптар менен иштешти үйрөнүш керек. Ушул хирургия өтө кыйын кесип деп мен ойлойм өзүмөчү. Медицина тармагына аралашкан адам мен хирург болом деген болсо боло алабы? Хирург деген эми эмне кылыш керек? Хирург болом деген адам туура бул жүрөгүнөн болуш керек биринчиден. Анан экинчиден талант. Ушу талант Кудайым ушундай бир талант берип койсо, хирург болуп кете алат. Бул эми колдун чеберчилиги керек, билим керек сөзсүз. Хирурганан убакыт керек. Жакшы хирург болуш үчүн мен оюмча бир 20 жыл, 15 жыл кетет. Жакшы хирург болуш үчүн. Эми биз ошол сокур ичегиден баштап азыр өттүн ичинде таш, боордун оорусу, эхинокок деген оорулар бар. Грыжа ооруларын операция кылабыз. Бардык операцияларды кылабыз, колдон келишинчечи. Бардык эле операция ийгиликтүү боло бербейт. Туура ондой учурлар болгон. Менде эсимде кала тургандары саналуу эле, ушул 1-2 бейтап эсимде өтө калган. Азыр эми олор болгонуна бир 3-4 жыл болду. Эми жаш балдар эле. Олорду ошол автокырсыктан боору үзүлүп келген. Ошону эми өз учурунда сактай албай калганбыз. Эми жаш 18 жашар бала 20 күн жашап берген. Ошо операция маалында өтө мактоолор болгон. Ака, сизге рахмат. Сизди келечекте ака кылам, даже ушул жакшы тууган болобуз деп ушундай үмүттөр менен болгон. Эми ал онун эмес экен, ажал ошол осложнение болуп өтүп кеткен да. Эсимде бар о балдар. Автокырсыктан ошол күзөт учурунда келишкен, кечинде саат 3-тө автокырсык менен. Бир жума калп айтсам бир 10 күндөй ишке көңүлүм болбой, ошол эле бейтапты эстеп, азыр деле ошонун ата-энеси менен катташам. Жакшы бала эле. Эми ушундай экен, эми колдон келишинче жардам бергенбиз. Мындан сырткары дагы да болсо, азыркы учурда андай нерселер кезигиппи ага? Андай учурлар кезигет.
күн алыс кезигип турушат. Эми азыр жашоо турмушту билип атасыз да, машиналар көп, автокырсыздар көп болот ошондой учурда. Көбүнчө кайсыл нерсенин айынан келет ага? Ушундай нерселерге Эми болгон. Бизге баягындай орусча айтканда разрыв внутренних органов деп коет. Биз ошол авто кырсык болгондо ичинде эмне жарылганын биз билбейбиз да. Ошонун өзүнүн диагностикасы бар. Ошол учурда УЗИге тартып, кайсыл органы эмне болгонун, кайсы органы жарылган, ошолорду аныктап, тез учурда ушул жарым саатка жетпей операция кылганга аракет кылабыз. Азыркы учурда медицинабыз жакшы өнүгүп атат. Мына көрүп атасыз өзүңүз больницаны. Бардык баягы оборудованиялар бар. Жакшы ийгиликтер жакшы эле болуп атат азыр. Ал эми дал ушул дос туган замандаштарың, сиз тааныган инсандарда операция кылган учуруңуз болот, Болот. Ал эми тааныган замандаштарыңыз менен тааныбаган замандаштарыңыздын операцияда сиз үчүн сүрү дагы болобу? Кандай болот? Сүрү болот. Эми тааныган, тааныбаган бизге бейтап бардыгы бир. Биз менин тууганым экен, же бул башка экен деп биз айырмалабайбыз эч качанчы. Колдон келүүбүзчө жакшы жардам беребиз. Бизге ушул эртеси ушул көчөдө көрүп, ушул ийнеме операция кылды эле деп мактап бир жерде отуруп алкыш болсо эле болду бизгечи. Башка эч нерсесинин кереги жок. Биз эч качан бөлбөйбүз бейтапты. Сен тууган элең, сен ушу досунун тууган элең, сен жат бирөөсүн деп биз бөлбөйбүз. Бардыгына бирдей мамиле кылабыз, бардыгына бирдей өзүнө баягындай жакшы талапка жооп бере турган оборудование менен даярдайбыз да. Ал эми сиз алгач биринчи жасаган операцияңыз эсиңиздеби? Эми биринчи жасаган операциям эсимде. Кандай болду? Бул эми сүйүр, туура сүйүр, бул хирургка өтө баягындай жоопкерчилик деп ойлойм. Мисалы үчүн биринчи эми биз чоң устаттарыбыз менен операцияга келип жүргөнбүз да. Коркуу жок. Баягындай өзүңө жоопкерчилик жок. Анан кичине бир ушул стаж ашып, 1-2 жыл иштегенден кийин өзүңүн бейтаптарың болгондо, өзүңө больнойлор бейтаптар келгенде ушундай операция кылганда ушундай эме менен киресиң, толкундоолор менен. Ошол өзүңө жакшы көргөн агайың, жакшы көргөн же досуңу ошол дарыгер ошо менен кирген аракет кылабыз. Ооба, бул эми биринчи операция ушул биз любой эле жаңы баштаган хирургтар бул ошол сокур ичеги менен башталат. Биринчиден ушул кесип тандаганыма мен өкүнбөйм. Кесип ушу элибизге, журтубузга кичине болсо дагы жардам тийсин деп ушул хирург кесибин жолдоп келатам. Анан жаш хирургтарга айтарым, бул кесип менен эч качан адам байыбайт. Ошону бир айтып коеюн. Бул кесип ардактуу кесип. Эми биздин өзүбүздүн бейтаптар алкыш ушу патасын беришет жакшы. Патасын берип эле кетишет. Ошол. Мыкты. Керемет. Ардактуу замандаштар, бүгүн агабыз дал ушул хирург, дарыгерлик кесиби боюнча кененирээк силерге маек куруп, оор кыйыштар боюнча кыйынчылыктары, жакшы жактары бүт бардык тармагы менен кенен айтып берди. Ага ыраазычылык билдиребиз. Агабызды дагы бир тааныштырып коеюн. Хирург, дарыгер, дал ушул жаатта мыкты көптөгөн операцияларды башынан өткөрүп жасап келе жаткан мыкты адис десек болот. Эгерде кимде ким дал ушул кесипти тандайм десе, адашпастан тандай бериңиздер. Сиздерге сөзсүз сунуштайбыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ден соолук үчүн камын көрүү максатында дагы да болсо бизге жардамга келген дал ушул кесип ээлерине ыраазычылык айтабыз. Ардактуу замандаштар, эгерде кимде ким дал ушул дарыгерлик кесибин, хирург тармагын тандайм десе, эч убакта ойлонбостон тандаңыздар. Анткени бул кесип эң ардактуу кесиптердин бири болуп эсептелинет. Дал ушул кесип көрсөтүүсүн эгерде тыңдап көрүп турсаңыздар, бул сиздердин жеңишиңиздер болуп эсептелинет. Элтер билим каналы менен биргеликте болуңуздар.